Сүктүү телекөрүүчүлөр, биз түз эфирибизди улантабыз. Бүгүн биздин студиянын коногу маданияттын мыкты кызматкери, кыргыз эстрадасынын белгилүү ырчысы, композитор, актер жана башка көптөгөн таланттардын ээси Сезбек Искенелиев. Саламатсызбы? Саламатсыздарбы, бөөктөрүм, кандайсыңар? Жакшыбы деп сурап, жакшыбы. Силерди бул тунук эфирден биринчи жолу көрүп атам. Кубанычтамын. Кадимкидей мындай жаңы дем, жаңы көз караш, жаңы сөз, жаңы жүз болуп атыпсыңар. Силерге ишиңерге ийгилик каалайм. Анан кыргыз элим менен учурашам. Ассаламу алейкум деп ушу элиме, журтума аманчылык тилейм. Мына Кудай бурса саналуу күндөн жаңы жыл келатат. Биринчилерден болуп куттуктагым келип атат. Кыскасы элиме, журтума бейпил жашоо каалайм. Жакшы келип алдыңыз. Ооба. Азыр күндө жылып калды го 2-3 күндөн бери. Баягы могу суукта кичине мустатып койду, кичине байкадыңар да, барса шүмүрөй эле. Бирок шалпайган жокпуз деп койсуң. Жакшы кабыл тилектериңиз үчүн да чоң рахмат. Айтып кеткен ооба. Анан сизди кино жаатында да көрүп калдык да. Кинолорго тартылып атасыз. Акыркы жолу Жора Гуляга тартылдыңыз, Анан ырдаптагы атасыз. Кайсынысы көбүнчө жүрөккө жакыныраак? Эми бул чыгармачылыкта деген ар түрдүү болуш керек. Ар тармактуу болуш керек менин оюмча. Анан бул өзү чыгармачылык дайым жаңыланууну талап кылып турган кесип да, жаңылануу, изденүүнү бир жерге токтосоң эле андан ары токтоп кете бересиң да. Ошон үчүн жаңы нерсени көрүп, анан ар тармакта иштей бериш керек да. Өзү ошондо кадимкидей өсөсүң, кадимкидей өркүндөйсүң. Азыркы учурда ошо кино тармагындагы ошол эле учурда ырчылык тармакта дагы мисалы тартылбасаң деле ошол тармактагы инсандар менен кеп курушуп, мисалы баягы байланышып сүйлөшүп турсаң, кадимкидей ошол деле сага дем берип турат. Ошондуктан бир гана неме эмес. Анан сиздин сурооңузга жооп берейин, что неме кылгандан кийин эми кайсы жагы сизге жүрөгүңүзгө жакын деп атпайсызбы? Мисалы мага бир жакшы роль түшсө кино тармактында азыр деп коелу. Мен ошол жака болгон күчүмдү жумшайм. Себеби ал кинодо жакшы көрүнүш керек. Жакшы эң башкысы ишенимди аткарыш керек, анан жоопкерчиликти моюнга алыш керек. Ошондо гана жакшы бир роль жаралат, же болбосо жакшы бир чыгарма жаралат дегендей да. Ошон үчүн мисалы ырчылык кино тармактыкта ырчылыкта бир жаңы обон жазып, ошону жаңы кылып чыгарып атсаң, клип тартып, анын түшүү көп да. Ошон үчүн ошого болгон энергиямды жумшайм. Анан ал элге тартууланып, кичине өзүнүн үзүрүн берип, көрмандарыма бир жакшы бир маанай тартуулап дейин, жакшы көрмандардан жакшы сөз уккандан кийин анан кичине жыйынтык чыгарса болот. Эң сонун демек сиз үчүн кинодагы чыгармачылык бардык жагы. Бул сизге көрөрмандарыңыз же ырдабай эле койчу, же киного тартылбай эле койчу деп айткандар? Негизи эми 5 кол тең эмес да. Баягы ар бир адамдын табити ар кандай, биз аны табитке бирөөнүн баягы таңуулай албайбыз да. Бирок эми андай деле көп болгон жок, бирок немелер жазат, жана фейктер бар го. Алар болсо тим эле каргап эле бутуңсуң, колуңсуң, баарын элестип менен сен ырдабай эле койчу, сен вообще кенсиң, андай кенсиң деп. Биз көнүп калганбыз ага. Кандай реакция кыласыз? Реакция деле кылбайм. Мен болсо мисалы үчүн алар менен баарлашканды жакшы көрөм. Кээде урушуп кетем, кээде алар менен кобурашам. Анын эң аягында менин бир жакшы ыкмам бар. Мисалы фейкти карасаң, бирөөнүн атынан, мисалы баланча кыздын атынан болсо гүл берип коем, смайликтерден гүл. Анан балдар болсо, аты бала болсо ага машина берип коем, смайликни тим эле толтура туруп жазып берип коем. Мисалы эң алгач бир ошондой фейк аккаунттан жазышкан болсо, эң биринчи кандай көз карашты алдыңыз эле? Же дароо эле ошондой? Эми мен кандай десем, мен өзүм конфликтим жок адаммын. Мен чөйрөм баары эле билет да. Анан эч кимге мындай жаман жакшы айтышкым келбейт. Бирок кээ бир адамдар бар, албетте мындай да, фейк жазып атканда деле жөн эле жазган фейк бар. Анан өзүнүн ички дүйнөсү начар адамдар бар да, начар адам, энергетикасы начар. Ошол жазганда ар бир немеси, ар бир тамгасы, ар бир ички энергетика менен жазылат, ой менен жазылат, эмне деп жазсам деп жазылат. Мисалы жазып аткан адам делечи, мисалы аны компьютер жазган жок, адам жазат. Ал ошол жаман энергетикада жазса,
ага реакция бересиң. Сенде да энергетика бар да, защитный. Сендеги ичиңден чыккан бир энергетика, жаман энергетика атканда защита кылган. Ошого жараша жооп бересиң. А кээ бирөө жөн эле жазып коет, ага жөн эле жооп берип коесуң. Эң жакшы. Жакшы, чындыгында мындай бизге азыр конокто студияда ырчы эмес, мотиватор отургандай эле сезилип атат да. Анан аябай жогоруда айтып кетпедизби, азыр тойдон келатам, азыр кайра тойго барам деп. Мынчалык энергияны каяктан алып атасыз? Ошону менен бөлүшүңүзчү бир. Эми негизи албетте биз деле чарчайбыз. Түр адам болгондон чарчак. Эми баягы чарчаш керек, энергия топтогонду да билиш керек, энергия алганды да билиш керек, бергенди да билиш керек да. Анын өз баягы убакыт менен баягы акылың толгон сайын бүт айлана чөйрөдө баягы баарын түшүнө баштагандан кийин өзүң эле билип каласың кайсысынан энергетиканы бериш керек, кайсысынан алыш керек. Анан чыгармачылык чөйрөдө албетте бунун баары тең эле мындай биз көбүнчө берет болушубуз керек. Биз бир болгону биздин ырыбызды жакшы угуп, колчап, билесе биз кадимкидей эс алабыз. Эгерде андай кылбай койсоң, андай кылбай калса, анда кичине чүнчү түшөт да баардыгы любой эле чыгармачыл адам. А бирок ошо антпеш чүнчүп калбаш үчүн биринчисен элге энергетика бериш керек, жарык энергетика. Ачылыш керек. Ачылып туруп анан кайра албетте ал энергетиканы кайра ырдап бүткөндөн кийин кайра жапканды да үйрөнүш керек. Ошо бойдон калып калса, көп да адамда чөйрөдө. Ал неметип кетет, алмашып кетсе, сен өзүң эле чарчап каласың да. Жапканды бериш керек, ачканды бериш керек. Той деп калбадыкпы? Негизи кээ бир ырчылар бар го. Мен тойго арнап ыр жазбайм, же болбосо бир жерде атайын тойго арнап жаздым дегенчи, сизде кандай? Сиз ырларыңызды атайын тойго ырдайм деп жазасызбы же жөн гана? Мисалы мен чыгармачылык немеде дагы, мисалы үчүн арт тармактуулук деген дагы ушуга деле кирет болуш керек менин оюмча. Мисалы радио форматка ылайыктап ыр жазам, концертке ылайыктап жазам мен чыгармачылыгымды. Ошол эле учурда тойго да арналып жазылат. Себеби тойго деген кандай? Даталуу ырды жазсам болот, мисалы үчүн ошол эле бала жөнүндө, эне жөнүндө мисалы үчүн ошо тойдун стилистикасы бар да өзүнүнчө. Мисалы чыгарма творческий ыр жазып койсоң, ал той жакта тойго алып ырдасаң өтпөй калат да, эл кабыл албай коет. Ошон үчүн тойдун форматында өзүнчө бир стиль табыш керек. Анан эл эмнени талап кылат, эмне тема актуалдуу тойдо, ошону да билиш керек. Жакшы жооп болду. Акыркы дуэтиңиз чыкты, бир дуэтиңиз чыкты, Россиялык шоу-бизнестин ырчы айымы менен. Анан Россиянын шоу-бизнеси деңгээли бизден бир аз көп эсе эле чоңураак да, анан иштеш кандай болду? Эми жеңил эле болду, себеби баары бир мисалы Россиянын болобу, же болбосо бир дүйнөлүк ырчы болгон күндө деле кызыкчылык. Музыка деген бир тил бар. Баарыбыз да түшүнөбүз да. Тилиң түшүнбөй атсаң да музыка менен ырдап берсең, кыңылдап берсең түшүнөт. Баары бир музыкант бири-биринин тилин. Нота менен мисалы үчүн деп коелу. Анан мага жеңил эле болду. Мисалы анын үстүнө мага мындай. Билбейм, ал Женя деле өзү аябай сыймыктануу менен ырдап, анын дагы энергетикасы аябай күчтүү экен. Ал менен чыкканда чарчап атсаң дагы, ал чыккандан кийин кадимкидей сага дем берет да, дем берет, энергия берет. Анан чыгып концертте чогуу ырдап калабыз. Анан мен мисалы ал ырчы менен сыймыктануу менен ырдадым. Мен ошол эле учурда бир чыгармачылыгымдагы бир жаңылык катары эсептейм. Себеби ошол эле азыр албетте ал деле мисалы үчүн Россиянын шоу-бизнесинде өчүп калган деп ырчы деп айтылган күндө деле ал ошол убагында ошо кремлевский залдарды жарып жүргөн кыз да. Мисалы үчүн ушундай бир клиптер укмуш болуп, ошо СНГдагы өлкөлөрдүн баары бүт баары угуп жүргөн ырчы кыз да. Ошо менен ырдап, анан жазып атканда, анан эң башкысы анын мага чыгармачылыкка болгон, ырчылыкка болгон, деги эле ошол эмгекке болгон мамилеси аябай жакты. Мен ошондой адамдарды аябай сыйлайм. Чыгарма албетте биздин шоу-бизнесте дагы ошондой ырчылар бар да. Мисалы көп эле да келип өзүнүн эмгегин баалаган, өзүн өзү биринчи баалаган, өзүнүн чыгармачылыгындагы чыйыр жолундагы ырларын баалаган, күйөрмандарын баалаган ырчылар көп. Мен ошол адамдарды сыйлайм да. Мен да ошондой мамиле кылам да, чыгармачылыгыма болгон, ырчылыгыма болгон. Ошон үчүн тиги кыздын дагы ырдаган жактайм. Буюрса Көгүл Тротто дагы Кудай буюрса 31-inde жаңы жыл деп ал экөөбүз ырдаган атабыз, Кудай буюрса. Дагы бир дуэт. Жакшы. Жакшы. Келечекте дагы балким башка өлкөнүн дагы ырчылары менен ырдайм деген оюңуз барбы? Неме экен да? Бул Кудайдын буйругу экен.
эми албетте мисалы үчүн немеде чек жок да, кыялда чек жок да. Тура кыялдансаң тим эле укмуш болуп атпайсыңбы? Айга барар десең болот да кыялдансаңчы. Бирок буйруктан мен мага эки нерсе буйруду да, вот буйрук деген нерсе. Мен киного тартылам деп такыр ойлогон эмесмин. Анан ошол Боз Салкынга түшкөн учурда 2006-жылы баягы ушунчалык бир Кудайдын буйругу деп ушуну айтам да, мындай. Ошол Мураттын ролуна башка бала ойнош керек болуп, 1 жыл даярдашып, ал бала кичине баягы эми актерлукту билесиңер, толбош керек, анан өзүңдү карашың керек. Ал бала кичине толуп кетиптир, анан сени арыкта болбойт десе болбой калып, анан ноябрда пилотный проектке өтүп, уже жазында кино тартабыз деп атканда толуп кетет да, кыш бою. Анан жазында, февралдын тылдарда мен музыкант болчумун ал учурдачы, мындай жаңыдан ырдап чыгып, биринчи концерт менен кафеде музыкант болуп ырдачымын. Анан бир 2 жуманын ичинде ошол ролго мен жарап калдым да, көрдүңөрбү? Вот кандай буйрук, Кудайдын буйругу экен. Анан сиз айткандай дүйнөлүк эми билбейм, аны мен айта албайм. Ал баары Кудайдан. Мисалы Россиянын ошол эле Женя деген ырчысы менен деле мен ырдайм деп такыр ойлогон эмесмин. Тетяктан эле келди, ал тиги башка жердин бир башка жеринен да. Мен болсо бияктан мисалы ошо Кудайдын буйругу экен, алар да бул жерге келип калып, анан бир башка ырчыга жолукса деле жолугуп калмак да турабы. Анан ошол жөндөн баягы эпке себеп болуп эле бирөөлөр менен таанышып, анан досум менен таанышып, анан мына ии деп отуруп эле анан бир жакшы бир чыгарма болду деп айтам. Эми билбейм кандай жакшы, бирок ага эл тараза, көрөрмандардын тараза. Албетте сонун чыгарма болду. Анда биз кезекти видеоклипке берели. Мирбек Атабековдун аткаруусунда Кечки Бишкек. Шаарыбыздын кечки кооздугу менен суктанып келген соң, түз эфирибизди улантабыз. Сезбек мырза, айтсаңыз, акыркы жолу жеке концертиңизди 2015-жылы бергенсиз, биз билгенде? Жок, 2011 берген. 11, 2011 бердим. Акыркысы. Эми акыркы деген сөз негизи орой угулат да, орой угулат негизи. Баягы соңку деп, соңку десеңиз, соңку деп айтпайм. Соңку болосун. Анан 2011 бердим, бирок жок, мен андан кийин 2015 туура айтасыз. 2015 мен чыгармачылык ошо неме КТРК менин чыгармачылыгымдын немесин өткөрүп берсе, чыгармачы кече кылып, мен жазган ондорду, ырларды ушул жерден чоң программа кылып 8-мартка ылайыктап отчет чыгарып беришкен. Андан кийин болсо баягы кандайсың? Анан 2017-2018 иштеп, быйылдан баштап 20 жылдык датага акырындап берип келдим. Мен быйыл биринчи айылыма барып берип келдим да, 2022-де ошону баштадым кичинеден. Анан эмнеге айылдан баштадым, ушу эмгекти аябай жакшы концерт алып бардым Кочкорго, ошо айылыма, ошол эле Гүлнур Сатылганова эжекелер, Асель Эжеева барды, Турдали, ошо Женяны алып бардым, Замир барды. Анан ушул концерт Бишкекке деле бербейт белең деген суроолор болду да. Аламга жол. Анан мен туура. Мен ошол айылдан 20 жыл мурун ошо айылдан бир чыгырым чыгып ошол жерден элимден бат алып келген да. Тушоо кесимде элимден бат алып, анан кой, мен барып келишим керек. Ушу Нарын өрөөнүнө барып, өзүмдүн Нарын центринде бердим, Кочкор районунда бердим, анан өзүмдүн айылымда мектепте бердим. Анан класс жетекчи эжекеме барып жолугуп, анын батасын алып, ушу мугалим ага эжекелеринин батасын алып анан келдим. Элимдин эң башкысы. Жакшы. Демек, чыгармачылыкта жүргөнүңүзгө быйыл 20 жыл болду, э? Жакында Бишкекте дагы болот. Буюрса деп атам, азыр ошо кандай форматта өткөрсөм деп изденип атам. Негизи эле мен мындай оригинальный концерт бергим келет да. Анан жөн эле барып берип койгум келген жок да. Вот элде бир жакшы бир неме сезим калса да, сонун экен деген сөзчү. Ал жөн эле ырдады. Анын үстүнө мен оюнча көптү күтүшөт да. Кино тармагында жүрөм. Ошол эле мен убагында мисалы үчүн жаңы эле келатсак дагы радиодон угуп келатып, анан Венера Сатылганова эжеке интервью берип атты да, немеде Миңгиялдачы. Анан ошол эже айтып келатат, прям сонун интервью берди да. Анан мюзикл чыккан 2003 бул кайсыл экени эсимде жок, бирок биз 2006-жылы биринчи кийинки партиясында биз ойнодук да. Мен ойногом ошол жерде главный ролдо, ким Асиема болуп чогуу ойноп, мюзикл Махаббат жылдызы деген интернеттен карасаңар уккан болсоңор керек.
Анан ошол биринчи каарым эмес, ошол Асеманын ролун ойногон эң биринчиси болуп Венера эжебиновдор ошол жөнүндө айтып келатса, дагы мен да ойногом деп атпайм, анан мюзиклда да ойногом. Мен көп мындай жакшы кылып концерт бергим келет да. Балким мюзикл стилинде беремби, же балким кино стилинде беремби, билбейм. Эми Кудай буйрса, Кудайдын буйрса пландарым бар. Эми аны учуру келгенде дагы силер менен бөлүшөм. Ага чейин силер сонун алып барчы болуп калсаңар. Буйрса. Рахмат чоң, сизге дагы 20 жылдык юбилейиңиз менен куттуктайбыз. Дайыма ушундай жакшы чыгармаларыңыз менен кыргыз элин кубантып жүрө бериңиз. Да, сизге эркин микрофон. Эми калайык калкым, дагы бир жолу ушул элиме, журтума аманчылык каалайм, бейпил жашоо каалайм. Кыштан аман эсен чыгылалы, Кудай берсе. Анан осмок деген дагы жоголсун, аба тазалансын, баарыбызга ден соолук керек. Анан элимде, журтума бейпил жашоо, келе жаткан жаңы жыл менен чын жүрөктөн куттуктайм. Ак жолтой жыл болсун, келе жаткан майлуу сүттүү жыл болсун, берекелүү жыл болсун, мен ушуну чын жүрөктөн тилейм. Анан силерге дагы ишиңерге ийгилик, ушинтип жаркырап, жайнап, жакшы жаңылык менен, силер жакшы жаңылык таратуучу адамсыздар да, жакшы сөз, ошон үчүн элге экран аркылуу жакшы сөздөрүңөрдү арнап, прям мажарын ачып бергиле эфириңерде, ошону дайым ийгилик каалайм. Чоң рахмат. Сизди биз сахнага узатабыз анда. Сүйүктүү телекөрүүчүлөр, эске сала кетсек, бүгүн биздин эфирдин коногу Сезбек Искенелиев болду. Азыр болсо бизге сахнада Сүйүп калам аттуу чыгармасын аткарып бермекчи. Андыктан бизден алыстабаңыздар. Ооба, чындыгында Мерим кошуласыңбы, мага мындай энергия уруп турат экен, Албетте. Кандай сонун сөздөрдү, мотивацияны бизге берди. Биз дагы дал ушул адамдай болобуз деген изги тилектерибиз бар.
Браво. Браво. Сөзбек Искенелиевдин аткаруусунда Сүйүп калган аттуу керемет чыгарма болду.